Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев Кытай Эл Республикасынын Шэньси провинциясынын делегациясы менен жолугушту. Тараптар Кыргызстандын аймактары менен Шэньси провинциясынын ортосундагы кызматташуу маселелеринин кеңири комплексин талкуулашты. Бакыт Төрөбаев акыркы жылдары Кыргыз-Кытай ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүгү өзүнүн тарыхый бийиктигине жеткенин белгиледи. 2024-жылы биргелешкен аракеттер менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу, 3-чү бедел көзөмөл өткөрмө пунктун ачуу, ошондой эле биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке киргизүү сыяктуу ири долбоорлорго старт берилди. Кытай Эл Республикасынын Шэньси провинциясынын партиялык комитетинин катчысынын орун басары Син Шанпен Кыргызстанга болгон визиттин маанилүүлүгүн баса белгилеп, кызматташууну бекемдөө жана биргелешкен долбоорлорду андан ары өнүктүрүү контекстинде айыл чарба, энергетика, ошондой эле транспорттук логистикалык долбоорлорду ишке ашырууга даярдыгын белгиледи. Тараптар өз ара пайдалуу өнөктөштүктү мындан ары тереңдетүүгө даяр экендигин баса белгилешти.